Шотландиянын Rural аттуу колледжинин командасы жаңы технологияны өздөштүрүп, ал чабандестерге дагы, аттарга дагы пайдалуу болот деп үмүттөнүшөт. Бул Пенни, ал мага жаңы технологияны көрсөтүп берет. Биринчиден, бул акылдуу тизгиндерден баштайлы. Алар ат жүрүп баратканда мен ага канчалык басым кылганымды билдирип турат. Биз колдонуп жаткан бул нерсе тизгиндеги басым сенсору. Аттын башында кичинекей кутуча бар. Анда тизгиндин оң жагын, сол жагын көрсөтүп турган эки жарык бар. Эгер тизгиндин кайсы бир тарабына басым жасалса, анын түсү өзгөрөт. Сыя кызыл жарык төмөн басымды көрсөтөт. Ал эми көк жана кызыл жарык орто жана жогору басымды көрсөтөт. Чабандес бир тизгинди экинчисинен жогору же бир аз кыскараак кармашы мүмкүн. Бул өздөрү аны тууралоого жардам берет. Аларга инструктордун дайыма айтып турушунун кажети жок болот. Мен ошондой эле биомеханикалык куртка кийип көрдүм. Ал мага туура калыпта отуруп, артымды түз кармоого жардам берет. Ал Пенни үчүн дагы ыңгайлуу. Негизинен биз ат үстүндөгү чабандестин ийнинен жамбашына, кийин таманына чейин өткөн түз сызыкты издейбиз. Ошондой эле ийинден тартып, чабандын чыканагынан колу аркылуу жана ат тизгинин ылдый өткөн жакшы түз сызыкты көрүп турушубуз керек. Ал сызыктар андай эмес болсо, анда атты токтотобуз. Ал атка ыңгайсыздык жаратат. Алардын алдыга жылышына тоскоолдук болот. Биз робот камераны колдонобуз. Аренадагы атчан киши кайда барбасын, аны байкап турат. Ал автоматтык түрдө кичирейип, чоңоюп көрсөтүп турат. Ошентип биз чабандестин ар кандай кадамдарын жаздырабыз жана алар минүү абалын карап чыга алышат. Андан кийин бул алардын инструктору менен талкууланат. Алар эмне чындап жакшы жана кайсы жерде жакшыртуу керектигин көрө алышат. Кийинкиси басым килемчеси. Бул килемче аттын ээринин астына отурат. Аны биз алгач ээр жакшы отурганын көрүү үчүн колдонобуз. Бирок ошол эле учурда бул позициядагы ар кандай кынтыктарды аныктоо үчүн сонун. Басым килемчеси аны кармап, кийин маалыматты iPadка жөнөтөт. Биз алар атты бастырып баратканда жаздырып алабыз. Анан түз кандай өзгөрөрүн көрүшөт. Албетте, алар бир тарапка ооп калган болсо, бул аттын тең салмактуулугун жоготот. Демек, бул аттын жыргалчылыгы үчүн да жакшы жана ошондой эле атка минүүнү да жеңилдетет. Технологияны колдонуу бул жердеги студенттер салтка айланган тармакта эң заманбап окуу ыкмасына ээ болуп жатышат дегенди билдирет. Ошондой эле бул колледж келечекте дагы көбүрөөк технологияны колдонууну көздөйт.